Birikкен Улуттардын жалпы жыйынында кечүүнү кечинде Орусия өз аскерлерин Украина аймагынан толугу менен чыгарып кетүүгө тийиш жана Луганск менен Донецк республикалары боюнча өз чечимин жокко чыгарыш керек деген токтом кабыл алынды. Маселе 25 февралда Birikкен Улуттардын Коопсуздук кеңешинде каралган, бирок чечимге Орусия вето салган. Ошондуктан маселе жалпы жыйындын кароосуна келген. Тилекке каршы Коопсуздук кеңешинин чечимдеринен айырмаланып, жалпы жыйындын токтомдору милдеттүү эмес. Кыргызстан кечөөгүнү Кытай, Индия, Казакстан, Армения жана Тажикстан менен кошо, дагы 30 мамлекет менен кошо калыс калды. Ал эми Өзбекстан менен Түркменстан такыр добуш берген жок. 2014 жылдын март айында Кырым референдумун мыйзамсыз деп табуу маселеси каралганда Кыргызстан добуш берген эмес, Тажикстан жана Түркменстан менен кошо. Ал эми Казакстан менен Өзбекстан калыс калган. Армения болсо Орусияны колдогон. Анда дагы маселе Коопсуздук кеңешинде каралганда Орусия ага вето салган жана токтом жалпы жыйындын кароосунда чыккан. Кайсы бир мамлекеттен толугу менен көз каранды болгондо эгемендүү добуш берүү өтө кыйын.